ошо ийгиликтүү кандайдыр бир өзгөчө адамдар башкача бол деп сынагандарды угабыз. Чакырсаң келбейт, суроо берсең жооп бербейт, өзүнчө кыялда өнү басып жүрөт деп жамандагандарды угабыз. Ооба, ийгиликтүү, акылдуу адамдар ошондой болот, өзгөчө болот. Алардын өзгөчөлүгү, акылдуулугу эмне зыян экенин билгендер. Эми тамак аш жагынан зыяндууларды айтып берсе, сөз көп. Сөз көп. Мен айтып кетмекчимин, өзүбүздүн ишибизге, убактыбызга, моралдык өзүбүздүн алып жүргөнүбүзгө эң зыян берген бүгүнкү катташ жана достор. Болбогон катташ жана болбогон достор. Ооба, эң зыян бергендер ошол. Кереги эмне бүгүн азыр? Жанагындай кошунасы келсе, кошунасын кошо тосот, той берет, баласы үйлөнөт, балалуу болот, наркы болот. Альхамдулилля болсун. Ал шүгүр. Ага ошончолу болуп бардыгын жеги жат чакырып, акча менен той томолок убакыт короткон эң акылсыз адам болот. Ооба. Ага канча деген энергия, канча деген убакыт кетет, канча деген нерв кетет. Акча чогултмай, баланча минтип кетти, антип кетти, кетпей койду, мынчап кетип койду. Анан катташтын бардыгы эле ниетинде акча чогултмай. Эй туугандар, акча чогултпай келгиле биз. Иман чогултайлы. Акылдуу адам өлүмгө даярданат. Жана өзүн зыян бере турган нерселерден сактайт. Анан ошондо Аллах Таалам берекени рызкы жагынан дагы, жана берекени ахиретке да берет. Баса, эми кантебиз, андаган ошондой болчу эле дээрсиңер. Шайлообек, ооба, тазаланган жагынан органика. Жеген ичкенимди да тандайм. Ал эми катташ боюнча миң деген катташтар бар болчу. Бул таластык туугандар, достор билет. Бардыгына мен бөкөт койгом. Болбосо эмне болмок? Азыркы мындай иш кылбай эле, бирөөдүн балалуу болуптур, бирөөдүн кызы күйөөгө тийиптир, бирөөсүнүн аялынын туулган күнү экен, бирөөсү пикник берет экен, бирөөсү тамына чакырат экен деп эле чуркап жүрүп туруп, каякта бир убакытты, бир болбогон күнөө таба турган нерсеге коротуп жүрө бермек экенбиз. Андыктан үнөмдү туура пайдаланалы, ден соолукту дагы, убакытты дагы. Салам алейкум.